Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мына сенсация сиздерге бир жакшы жаңылык, бири-бирибизге жакшы жаңылыктарды айтып эпке себеп болуп турсак жакшы. Кыргыз өзү ат адамдын канаты дегенде мына ат менен жашап, ат менен сыймыктанып, ар бир мына ошол илгертеден бери ата бабаларыбыз мына эң мына ушул муктардай болгон уста жигиттерге биз мукташ болуп келгенбиз. Азыр современный уста жигит Мухтар эң сенсация дегенин себеби ушул учурда аттын такасын такалап жүрөбүз, бирок аттын дарылап, тишин салып, аттын стоматологу менен биринчи жолу угушум, көрүшүм азыр кичине бир сыйра көрөсүздөр. Уке, ассаламу алейкум. Кандай тиш салып атканда эмне деген өзү даярдап алган бул жерде неме приспособлениялар бар экен. Четинен айтып көрсөң, өзүң кандай жолу менен. Алейкум салам. Борончу айке. Бул эми ат деген сиз өзүңүз айткандай ат адамдын канаты дейт. Кыргыз атты аябай сүйөт. Анан ошол аттардын жана арыктап тамак жей албай бир ичеги деп илгери айтып калган жана терминдер. Ошолордун баарын себеби эмнеде экенин ошо азыркы заманбап инструменттер менен, аспаптар менен ошо аттын тишин жазап, ошол аттардын тамак жешине чоң шарт түзөт экен да. Муну биз билбептирбиз, эми азыр илим техниканын заманы да. Ошол себептүү дагы ушундай атка тамак жешине, оңолуп семиришине деп анан кийин ушундай аспаптарды жасадык. Кандай четинен түшүндүрүп берип койсоңуз. Бул морекил жана бор машинка деп коебуз да, бор. Бор машинка. Сайсак. Жана аттын тиштерин өгөлөй турган. Кадимки эле кишинин мындай тиштерин. Берге ошо тишин иштейт экен. Бул жана төркү чоң аттын төркү тиштерине жетет. Ошолоштурулган өгөлөйт кылчек. Боор экил болсо бул маңдайкы тиштерди бул. Бул маңдайкы тишти бул алат. Мунун биянда да мындай скоросттор бар. Мисалы мына катуулатып, жайлатып тамашалап айтканда голливудский улыбка кылат да бул. Аттар күлүп эле жайнап калышат. Андан кийинки бул аспап. Мунун бети ошо неме менен капталган. Шпаклевка. Наждачный бумага. Анан бул мындай өзү ойноп туруш керек башы бул. Себеби бул жана жасалган тишти жээктерин бул майдалап ала турган болсо бул түз алат да баарын тегиз. Ошон үчүн бул пайдаланыла турган аспап. Бул аттын тети төркү тиштерин жетпеген жерлерди ушул түздөп, ушул иреттейт. Бул аспап, бул болсо жана ууру тиш деп коет го. Ошол ууру тиштин түбүн кезе турган бычак бул. Туура тиштин түбүн деснасын мындай кескилеп алып туруп, анан кийин могул ат тиш менен анан тиштин түбү эктен бошоткондон анан муну менен анан акырын кыймылдатып анан сууруп алабыз ууру тиштерин. Бул болсо жана түшпөй калган тиштери бар аттардын. Калкалат. 2,5 жашта тиш алмаштырат. Ошо калып калган тиштерди муну менен сайып бул жана мык суургандай омуруп төркү тиштерди сууруп чыкканга бул ордун бошотуп берет бул могул аспап. Ушунун баарын сен жасап атканда ат тишин ачып туруп бере береби? Ал оозун ачат. Жанында ээлери да ооз ачылып калат. Бул ошол төркү тиштерди кармап мына тишти ордунан алып чыкканга ылайыкташтырылып жасалган ат. Өзүң жасап алгансың мунун баарын? Өзүм эле жасап алгам. Мынакей көрдүңүздөр. Анан кийин бул кайчы, бул буларды неметет, бул аттын оозун ичин көргөнгө, жарык кылганга бул чекеге тагып алабыз да мындай бекитип алабыз. Бул ошого шахтерлордой турбайбы? Ооба. Анан кийин моулар болсо жана маңдайкы тиштерди
кээ бир өсүп кеткен тиштерди кезе турганга мондай немелер бар. Кадимки деле кишилердин стоматологиясында. Өйдө ылдыйларын кезип, түздөп, текшилеп, Мына сага түрлүү аспаптар бар бу жерде ошо. Мунун ичинде да бар жукасы. Мындай насаткалар бар, моорекил, кокус желип калса алмаштырып кое турганчы. Аттан башка мындай уй, кой дегендерди деле жасаса болот тиштер. Жок, мен кой, уйду неметкен жокмун. Жылкы эле. Жылкы эле. Эми тияка баралы, муну менен оозун тишин жүрүңүз. Канай. Азыр мына атты кантип тишин ачып кантеткен эң кызыгына баратабыз мынакей. Биринчи өзүнүн эмесин көрүп алалы дедик. Могул жердеги атайым моундай болгон эмес бар экен, өзүнүн өзү автомат экен. Өзү ачылып өзү жабылып турат экен. Мынакей. Бисмилла деп туруп атка келип мынакей азыр бер жакта карап берет экенсиз күнгө. Тиягына чыкпайсың. Анан бул жанагы эки мына атайын оозуна салып туруп, оозун ачкан сайын мына жактагы бөлүкчөлөрү, тектирчелери эметип кармап калат экен. Ачылган сайын ат ошо бойдон оозун ачкан бойдон фиксировать этип калат. Анан ичин мына мындай жарыгыбыз бар да. Так. Мына моореки жанагы ооз бербеген аттар, алага чыккан аттар, жүгөн салдырбаган аттардын ушу бирден бир себеби ушу тиш. Анан кайсындай болгондо жей албай калат. Аларын да көргөзөм. Аттын стоматологиясы мынакей. Муктар деген жигит чоң кеминде өзүнүн үйүндө стоматолог аттын ачып алган мынакей. Такасын жерден такалайып түрлөп. Түрлүлөрүн түрлүү кылып жасап берет экен. Мо ичкиси мына. Моорекил эттерди, моореки курч тиш сизге көрүнүп атабы? Мына мо. Ичинде. Мына. Мо курч тиштерди көрдүңүзбү? Алды чайналган эт көрүнүп атабы сизге? Алды. Ошолор жедиртпейт да атты. Мына могу жакты карасаңыз, тетиги жердин баары чайналып калганда могу курч тиштер. Баягы адамдыкындай эле мынакей. Эми карап коюңуз. Сынып калган. Мына. О, ичин көргөзө аласызбы? Могу курч тиштерин көрсүңүзбү моореки? Мына. Ушул могу эттерин чайнап, мына. Могу тешиктерди бүтүп калган экен могуларчы. Берч болуп калыптыр. Анан мына могу тилдин астындагы могу курч тиштер мына. Көрүп атасызбы? Ички тил жактагы курч тиштер. Биягында мына моорят. Мына эми даана көрүнүп окшойт, ал чайнаган могу кызаргандарды көрүп атасызбы? Анан могу таңдайы мына, таңдайы. Могунун ичи кан толуп калган могу таңдайы. Кровотечение. Толуп кеткен. Анан жана аспаптар менен анан ичинин баарын курч тиштин баарын алып, мокотуп. Мына могу темирлер. Атайын мынакей. Мындай темирлер бар экен. Şu темирлер менен оозун ачтырып, мына капталдары, могу жерде темирлер бар. Оозун ачып, жаптырбай турат экен. Мына. Мынандай атайын бир специал оозун салып. Анан мына аттын ошол жей албаган атты мындай алып текшерип алсаңар болот. Жей албаган аттарын. Могу колуңар менен эле тумшугун кармап астыңкы тишти ары бери кыймылдатсаңар, бул мына такалып атат, ары кетпейт. Бул бери келет, ары кетпей атат. Мына ушул
Могул тегирмени иштебей калган мунунчу. Көрүңүзбү? Ары кетпейт. Бери Шунун анан ори тарыппайт. Анан бул тиштери жасалгандан кийин могул жана курч тиштердин баары алынат, астыңкы алынат. Жана ареки неме менен тегизделгенден кийин могул тимелечи шалактап калат. Жатка болуп калат өзүнчө. Канбайм. Анан мунун оозун ачуунан берден ийне менен анан бул таңдайда канды агызабыз, ичине алабыз. Кан агызгандан кийин эртеси туз менен 15 мүнөттөн эртең менен кечинде таңдайын сүрүп, таңдайын кайта ордуна алып келебиз да. Ошо менен анан моундай болгон, могу нарындан келди, болот. Ушул аттардын тиши начар аттардын кебетеси мына ушундай болот. Арыктап калат. Ушунда арык, курсак жок, бир мингенден чыкпайт. Анан айтышат бул жука бир ичеги депчи. Анан такаларың болсо, буттарын тигинтип шишип кеткендерин, кыскасы баарын эле дарылайт экенсиң да. Анын өзүндө ошо жанагы пропорциялары, немелери туура келбей атат да, ошон үчүн аркы буту да аксатып келиптир. Эми ушуну да дарылаш керек. Кечөө келди. Буюрса муну шартыңыз болсо эмки жумада келсеңиз ойноп калат. Кудай буюрса, результатын да көрсөтөбүз бир туугандар. Такаларын такаганды болсо кыргыздар көрүп жүрөсүздөр, бирок мунун такалаганын да бир өзгөчө көрсөтөбүз. Бүгүнчө мына жалпы Муктар деген жигитке кыргыздын өзүнүн жаныбарлары көп. Ат ким дарылаткысы келсе тишин, кыскасы эң кызык жери баардык адамдын деле тиши жок болсо ден соолугу начар, майда чайнап жемейинчи адамга кыйналат. Ансандай атты дагы ат айта албаса тишим ооруп атат деп. Бирок Муктар билет экен кайсы жер тиш ооруп атканын, кантип дарылаш керек экенин. Анан эң биринчи эмеде мындай тишине обезболивающий дагы сайып туруп анан кадимгидей эле наркоз беребиз. Сайып туруп анан обезболивающий кылып алып кадимгидей дарылай бересиз. Анан дагы азыр айта кетчү нерсе, могул аттын буту, могу астынан бир каратып коесузбу, астынан. Ошо могу аттын бутунун кетип калганында себеби бар да. Мына бир жагы жоон, бир жагы ичке болуп калыптыр. Бул шишип кеткен, могу буту кетип калган. Моорекил сөөктү карасаңыз, мында кетип могу туяк биякта болуп калган. Муну мурун карашкан эмес да. Бул бияка кыйшыйып калган себеби моякты алышкан эмес, могу туяктын биягынчы. Туура эмес такалангандан могу буту кеткен. Балким могу бутун аябатып, муну кетирип коет ат. Соо бутту. Муну аяй берет, муну кетирип коет. Анан бул бияка кыйшыйган үчүн могу мешкосный деп коет, могу жерде эки тарамыш бар. Ошо могу тарамышка мына азыр дагы давление болуп турат, могу шишип турат азыр. Эми биз муну туякты бияка түздөгөнгө аракет кылабыз. Кыскасы өзүнүн ордуна алып келет экен. Бул биягынан караганда моореки ал темирди берсиз. Могул туяк менен мына моорекинин капталынан карап койсоңор, могул стенкасы, могул сөөк параллельно бир линияда туруш керек. Моорекини карасаңыз, бул бөлөкчө турат, бул бөлөкчө турбады. Ошол моорекил сөөк туяктын ичине центр давления деп коет. Ошол туура бирдей эмеде болуш керек да. Стенка мындай болуп калса, могул тарамыш кетип калат. Мындай жалпак болуп калса, могу жоон тарамыш кетип калат. Эгерде туягы бияка кетип калса, могу ички мешкосный, бул бияка кетсе, анда могу сырткысы. Ушул тарамыш аттын бутунун кетип атканын бирден бир эң чоң себеби туура эмес такалагандан, туякты туура эмес өстүрткөндөн ушундан кетиришет. Мынакей, рахмат Муке. Анан мына биздин кыргыздын өзүнүн эле профессор медицинский наук. Моореки. Мына азыр моореки сөөк түз туякка кирип турат. Правиласы, эрежеси боюнча могуну койгондо могу далынын сөөгүнө дети параллельно келиш керек. Бул
Далы сөөккө мол сөök. Ошондо аттын буту кетпейт. Mana. Анан бизде анын эрежени эч ким сактабайт, билбейт да. Окуган эмес, билбейт. Анан аттын бутун проблема менен монтип көп акчасын кетиришет. Болду да. Азыр мынакей 10-15 мүнөт убакыт мынакей толук түшүндүрдү. Мындан да кыскасы 45 мүнөткө чейин толук сабак өтүп берет экен. Эми биз кыскача сиздерге основной жеткиликтүү кыла турган кылдык. Буюрса, ошон үчүн бир туугандар, Муктар дагы бир жолу рахмат. Ассаламу алейкум. Мынакей, эми бир туугандар, телефон чалгыла эң кызык дагы атты жакшы көргөндөр, сүйгөндөр мына кайрыла турган болсоңор, атыңарды бутун койкойтуп, такаасын кийгизип, ар түрлүү итальянский, кыргызча, түрлүү туфлилерден жасап кийгизип коет экен. Андан тышкары эң негизгиси ден соолугуна пайдалуу тишин жасап коет экен. Сенсация. Кыргызстанда жалгыз